Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 2 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге жерінің аянты 5 сотық болған сатылуучу үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Шаарга жакын, кызыл китеби бар, документи бардыгы так. Баасы деле жакшы, видеонун аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Бул үй менимче барыңыздарга эле жакса керек. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп алайын, анан келип үй жөнүндө шашылбай маалымат берейин. Мен турган жер туғандар бул Фуркаттагы Алиханов көчөсүндө турам. Фуркаттын круговойунан Мады тарапка 500 метр жүрөсүздөр. Анан Нол Алиханов көчөсүнө кирип, сиздер жогору тарапка түп-түз чыгып барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан до конца асфальт болгон бул көчө туғандар, эске алып коюңуздар. Бул ошондо Алиханов көчөсүнүн мындай, кандай десем, аяк тарабындагы көчөлөрдүн бири болуп калат. Бул жакта эле Кудай буюрса жакын күндөрдө асфальт болот экен. Атайын азыр ушундай бир сүрдүртүп, тегиздетип даярдап коюп турам. Анан нар жактагы Алиханов эң негизги көчө, ал асфальт болгон. Кийин келип көрүп кетесиздер, өтө сонун болуп койгон. Ушул көчөнүн эле мына сол тарабында ушул үй сатка чыккан учуру. Жери кадимкидей эле 5 соток, узун турасы 20-25, тегиз сонун жер участок экен. Мына жакта толук бүт элек үйү дагы бар. Кызыл китеби бар, эч кыжылат болбоңуздар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар, суу дагы бар. 5 кошкон эл. Үйлөрдүн санын көрүп атасыздар, жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта дагы үйлөрдүн саны дагы көп. Караңыздар. Мен деген 2 кабаттуу чоң үйлөр дагы салыныптыр. Так, 5 соток, 20-25. Суу свет бар. Эми жүрүңүздөр, үйүн көргөзүп берейин. Сеттен сыртында кошумча курулуштары деле жок экен. Көргөзөйүн десем. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук группа бүт бар тарапка жиберип койсоңуздар болот. Алар да кирип көрүшсүн. Азыр эми өзүңүздөр билесиздер, үй издегендер өтө көп туугандар. Чын эле бул чөнтөгө бап үйлөрдүн бири, сеттен кичинекей. Көп чоң эмес, көп кичинекей эмес, мындай сонун орточо үй экен. Кийин каалаганда кылып өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. 3 комната билишимче. Азыр чыгып көргөзөйүн жакшылап. Мына туугандар. Киргенде коридор плюс прихожка плюс мындай чоң санузел эле. Суунун бүт бардык, канализациянын турбалары бүт бардыгы чыгарылып даярдалган. Форчкалары даяр. Көрүп атканыңыздардай камкыш, бул жак айнек терезенин местасы, бул жак болсо эң негизги эшик. Так, бул жака кирсеңиздер, биринчи комната деп коеюн. Черный потолок болгон, крыша жабылган, үйдүн ичи кумшубак, электромонтаж бүткөн. Эми бисмилла деп туруп бул жака кирели. Бул ошондо экинчи комната болуп атат. Бирөөсүн кухня, бирөөсүн спальный, бирөөсүн зал дегендей, өзүңүздөр каалагандай кылып, кийин бүтүрүп жайланышып аласыздар, Кудай буюрса. Жакшы, сонун. Колдоо иретинде лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук группа бүт бар тарапка ушул үйдүн видеосунун ссылкасын жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Азыр эми үй издегендер өтө көп. Алар дагы кирип секин көрүшөт. Так, да эмне маалымат берейин туугандар, айтыңыздарчы. Жери тегиз экен, шалдарды чытап койгон. Крышасы шипр менен жабылган, суу түтүкчөлөрү орнотулган, черный потолок болгон. Отделкасы эле калган, өзүңүздөр кийин каалагандай кылып бүтүрүп аласыздар. Мына фундаменттери деле бийик, кокоюп сонун болуп турат. Жана фундамент канчалык бийик болгон болсо, үй дагы ошончолук көркүнө келет. Аны айтпасам деле билесиздер өзүңүздөр деле. Вариант обмен жолдорун сурапмын, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Балким квартирага, балким жеңил автоунааларга алмашканга макул болуп калат. Колдон келишинче мына үй жөнүндө маалымат бердим. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Көрдүңүздөрбү? Бардыгы жакшы. Сонун. Так, эми телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, информация алып таанышып кетесиздер. Баасы ушул видеонун экранында жазылып турат. Эсинин номери дагы ушул видеонун экранында жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбай аракет кылыңыздар. Азыр эми жер үй издегендер көп. Кызыл китепте бардыгы жакшы. Шаарга жакын негизгиси Алихановду билесиздер, Фуркаттын круговойуна 500 метр чыгат. Ар жагы уже 10 мүнөттө ылдый тарапка түшсөңүздөр эле уже
шаарга кирип барасыздар. Мектеп садике баарына эле жакын эле. Ушундай.